Менде бир суроо бар. Мына көрүп атасыз менин баламдын состояниясын. Ушундай ооруган балдар бизде абдан көп. Анан Ак Сууга барып лечение алчубуз. Анан ушул 8-inde ушул айдын 8-inde барсам, только ДЦП балдар дарыланат дептир да. Башка балдар кирбейт. Аякта эмне деген балдар? Кыргызстан эмес, Казакстандан келип дарыланган, Россиядан дарыланган балдар келип дарыланчу да. Эмне үчүн только ДЦП балдар келип дарыланыш керек? А мен бул эмне уже начинается геноцид, что ли? Это кому-то лечиться, кому-то не лечиться, кому умирать, кому не умирать, это что государство решило. Эмне ошо өкмөт өзүнүн Кудай деп сезип калдыбы? Ким дарыланыш керек, ким дарыланбаш керек, өлүш керек деп. Мына ушуна пандемия убагында көрдүк го. Эмне болду? Эл деген өзүнүн жетим балада болуп, өзүнүн киндигин өзү кести. Чын-чынына келгенде. Анан дагы политикалык эки суроом бар. Мен эки суроо эмес, ошо мен элдин баары мага кошулат болуш керек. Эмне үчүн окууну контракт и армияны контракт кылып коет. Ошол акча менен бүтүп ата-энесин 4-5 жыл соргончу, ошо подземный переходдон алса эле ошол дипломду алып алат. Те же знания будут в голове. Экинчи суроо, эмне үчүн армияны контракт кылып коет. Анын бетин арысын кыргыз элине деген көз арткандар толтура. Бирөө баса калса биздин балдар эмне көтөргөн айфондор менен ыргытып согушабы? Чын айтып келдим. Армияга ким барат? Контракт төлөй албагандар. Эпте орлу бирдемелер ата-энеси жокторду апарып тыгып коет армияга. Потому что я это знаю. Эмне үчүн ушундай болот? Илгертен Кыргызда сөз бар болгон. Кыргыздын жигити эл четинде жооп этин деди. Анын бетин арыз бирдеме болсо биздин балдар эмне кылат? Кантип коргойт бизге окшогон энелерди? Ата-энелерин ким коргойт? Менде ушундай суроо. Эгерде барып калсаңар, ушуну чечип бергилечи, пожалуйста. Мекенчил партиясына добуш бер. Мекенчил бол.